Бүгүн бизде конокто музыкант жана дагы белгилүү ырчы Алтынай Асанбекованын продюсери мынакей колуна комузун алып келип буюрса өнөр тартуулайм деп отурган учуру Данияр Чабалиев агабыз. Андан сырткары дал ушул агайыбыздын окуучусу Перизат Алымова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Арыбаңыздар. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Таң. Кандай келип алдыңыздар, жакшыбы? Кудайым буйрса жакшы. Бүгүн мынай сонун. Жакшы. Агайды көбүнчө биз дал ошол телеканалдардан көбүрөөк көрүп баштадык. Агай өзү менен маектешип өзүнүн өнөрүн тартуулап баштады. Анан агай буюрса жыл жыйынтыкталып баратат. Быйылкы жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Алдын ала сурай берели эми? Ооба. Быйылкы жыл Аллахым буйрса аябагандай жакшы, жемиштүү жылдардан болду деп айтып өтсөм болот. Бул Алтынай Асанбекова деп айтып калдыңыз. Алтынай Асанбековада да мынакей быйылкы жылыбыз жетишкендиктер аябагандай көп болду. Баягы иш жүзүндө көптөгөн чыгармалар жаратып аттык. Жана ушундай мына жаңыдан баштаган бул Перизат Алымова окуучум, мунуку дагы ийгиликтер Аллахым буйрса жакшы. Эки кавер, эки клип тарттык. Эми жакында жаңырдын бет ачары болгону турат. Эми жакын арада ушу жаңы жыл алдында сиздерге как белек катары Жакшы. Аллахым буйрса дагы конок болуп келип кетебиз. Санын. Перизат кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Иштешүү кандай болуп атат агай менен? Жакшы, соң. Ыңгайлуу экен. Ооба. Таанышабанда, э? Жакшы болот. Келиңиз өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип өтсөңүз. Мен өзүм Чүй областына караштуу Кой-Таш айылында болом. Азыр жашым 16да. Анан азыркы учурда мен Таштан Алиматов атындагы музыкалык педагогикалык колледжинде 2-чи курсунда окуйм. Данияр агабыз менен кандайча иштешип калдыңыз деп сурагым келип турат, э? Эмне үчүн продюсерликке дал ошо агай тандалдыңыз? Башкалар деле бар эле го дейсизби? Перизаттын өзүнүн оюну кал келеми. Агай. Себеби Перизатты бул өткөндөгү эфирде дагы айттык эле, бүгүнкүсүн дагы өзүмө кылып берели. Бул Перизаттын апасы кайрылды эле да бизге. 2 жыл мурун кайрылган дагы эмес болчу. Эми бул апасынын мурун жаш кезинде ырдабай калдым эле, ошо кызыма өтсө керек, ошо эменин баары ошо кызымда болушу керек деп ошо 2 жыл мурун кайрылган. Анан кийин эми убакыт баягы Алтынай Асанбекова деп жүрүп, аркы иштер болуп жүрүп, анан кийин ошо Перизат менен убактым деле болгон эмес. Анан кийин өткөндө ошо 20 биз августтун 26-сынан баштап иш жүргүзүп баштадык. Ошо 26-сында бир жакшылыкка барып, ошол жактан ырдаганын көрүп, анан ошондон баштап Аллахым буйрса иштей баштадым. 3 айдын жүзү болду. 3 айдын ичинде жетишкендиктер көп. Аллахым буйрса дагы деле болсо боло берет. Жакшы, анда устаты биринчи баштап береби, жол көрсөтүп же шакиртинен баштайбызбы? Сөздөн ишке Жок, эми устат шакирт деп, албетте устат шакирт чогуу эле баштап берсин, кандай дейсиз? Жакшы болот, керемет. Анда Андыресе комуз домбуранын коштосундабы же комуздун? комуздун эле коштоосунда бул өрүктөн тандап чабылган, карагай капкак тагылган, күлүктөй таптап багылган, жибектей 3 кыл тагылган керемет комуздун коштоосунда сиздердин алдыңыздарда алтын үндө, булбул үндө деп коеюн. Албетте Элмирбек агабыздын Булбулум аттуу жагымдуу чыгармасын сиздер үчүн жана ошондой эле жалпы ЛТР каналынын көрүүчүлөрү үчүн таңкы маанайын көтөрүп коелу деп Булбулум менен баштап. Келиңиз. Bozdum sayra, hazırım sezimde kozgum sayra. Bir bulbul bulup gelip
жашоодо жан жок эй боздобогон жашаймын көп эстеп ал күндөрдү жаштыгым жаштыканы окшобогон сайрашың өткөндө этте калып санар каймал күндөр четте калып улуккан булбулдай сени жоктоп буйруксуз сүйүндүм жектеп алып негизи эле Данияр ага айтсаңыз, ушул көпчүлүк айтып калышат, бул кыздарга продюсер болуп иштеш бул кыйыныраак депчи. Анан деги эле иштешүү учурунда көбүнчө Андай эмес, мага жагат деңиз. Жок эми кыздардын ар кандай маселелери болот көбүнчөсү. Жок, кыздар менен эми бул Алтынай менен мынакей 10 жылдай болду чогуу иштешип жүргөнүбүзгө. Эми кандай эмне болбосун, эми как карындашым катары болгон көйгөйүн, эми болгон нерсесин мага айтат. Эми кыз кишилер менен иштешип билбейм, эркек мырзалар менен деле иштеп көрдүк. Эми комуздан, чупа-чордон сабак берип, анан кыздар менен мына шоу чөйрөк аралашканым ошо кыздар менен гана болуп атат. Эми булардын көйгөйү, булардын түйшүгү бүт бардыгы эми 5тен беп белгилүү дегендей. Кандай талаптарды коесуз деңиз эле? Ну, талаптарды койгондо эми бул жакта талаптар эми баягы биринчи дисциплина деп коет го. Эми кыргызчасын тартип, биринчиден ушу тартип да. Убагында пунктуальность деген бар. Бул убагында айткан убакта келип, анан жоопкерчилик биринчи орунда турат. Жоопкерчилик болбосо эркек киши менен болобу, кыз киши менен болобу иш албетте кыйыныраак болуп калат. Баягы айткан убакта келбей, же болбосо эме алып калса биз үчүн дагы көбүнчө ошол жагын карайбыз. Анан баягы биринчи орунда ошо үнүнө, талантына дегендегидей, баягы эми иштешебиз дегендер көп эле. Иштешебиз, агай сиз менен кандай иштешсек болот деп. Ну баягы көп суру ийин касса да терең каспайт деп. Баягы 15-20 алып алып, же бирөөсүнө жетише албай, же экинчисине жетише албай, тигиге ал мынакей азыр эле Алтынай менен Перизатка эле чачырап кала жаздайм кээ бирде. Ансыгарын жакшы баягы эмне да сапатка санын эмес сапатын, санын эмес сапатын иштеген. Перизат музыкалык аспап ойнойсузбу? Жок. Азырынча бирок кызыктарсыз. Ооба. Кайсы аспапка? Кайсын чертейин агайдык? Данияр байке бул көзү менен эле мени башкарып тургандай карап койсоң чыкпай калыр. Жок, карабай эле койгон. Мен эле карап турабыз десең, э? Комузга кызыгасызбы? Ооба. Жакшы. Үй бүлөдө баягы аккан арыктан суу агат дейт, үй бүлөдө ырдап жүрүп, анан сиз дагы ошондон ырга кызыксаңыз керек. Ооба. Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык окуу жайынан кийин дагы ал орто билим тартуулайт эмеспи? Андан кийин дагы жогорку окуу жайга тапшыруу ниеттери барбы? Бар. Алдыңызда. Жакшы. Музыка. Консерваторияга, Кыргыз улуттук консерваториясына. Убакытты созбостон аны дагы бир чыгармага Жакшы болот. үлгүрөлү. Кайда? Эми баягы Домбураны да ишке киргизебизби агай? домбураны дагы ишке киргизебиз, албетте бул комузду бул жака кое туралы дагы эми сиздер үчүн жана булбулум деп баягы туруп келаткан кишини кайра уктатчыдай кылып эме болуп калдык. Ансыгарын сиздер үчүн ушу домбура тууралуу дагы бир тике маалымат берип кетейин. Ушу домбураны мурун анда-санда эле бир ойноп коюп турчубуз. Эм кылдыратып для себя. Анан баягы эгиз тумар долбоор болбодубу? Ооба. Ошо маалда жанареке Раймалы Бегимайдын ушу Алтынай ырдап Өмүрбек экөөнүн ушу бир чыгармасы бар болчу. Ошо эрек маалда Алтынай как раз таласка кетип калды беле. Ошо маалда калып баягы намыстанып туруп коем. Мен деле колуман
жигитке жетmiş өнөр аздык кылат деп ушу домбураны 4 күнүн ичинде үйрөнүп анан ушу Алтын айдын жанары экемесине ойноп бергенбиз да Эгиз Тумар долбоорунда. Ошо эриктен баштап анча чагылдырат ойноп коюп жүрүп атабыз. Анысганы сиздер үчүн эме бул жагымда чыгармабыз. Агатай аттуу жагым чыгарма бул казактыкы. Жакында эле ушу Перизаттагы жаңы кавер, жаңы клип тартканбыз ушу казакша өлең мененчи. Анысганы ушу сиздер үчүн да бир жалпыңыздар үчүн, жана ушундай эле теле көрүүчүлөр үчүн, жана ушундай эле бул жерде Перизаттын Агатай отурат, ушу Агатайдын урматына деп казактын ушу Агатай аттуу жагым чыгармасын Агатайым кабагынын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бир өрү сагынбасын ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бир өрү сагынасың бай. Көккөнөктүн этегинин желбиреген ай, Агатайым жүрөгүнүн элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде күткөн бир өрү сагынасың бай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде күткөн бир өрү сагынасың бай. Кесе толу кымызынын ачылбаган ай, Агатайым кабагынын ачылбаган ай, карегиңден айландым Агатайым ай, элде жүргөн бир өрү сагынасың бай, карегиңден айландым Агатайым ай, элде жүргөн бир өрү сагынасың бай, Агатайым ай, сагынасың. Негизи эле Перизаттан ушундай назиктикти, арулукту, аябай ушундай сапат көбүрөөк экен. Бул сапаттан жазбаңыз дейли. Анан дагы үнүңүзгө берекем. Ушундай бир сонун таң атпастан келип, агаларын сүйүнтүп, сонун чыгармалар. Жашартып. Ошо биз менен иштешкен ушу Алтын айдыкы деле ушундай жактарга жакыныраак го. Бул Перизаттагы ушул жаатына көбүрөөк жакын экен да. Ушу лирика жагына, мындай созолон ырдаганга Жакшы. Поиски жанареке мындай ырлардан бир алысыраак экенбиз. Кызы бар, назы бар дейт. Кызы киши назданып турганын өзү сололукта. Кыз кылыгы менен кымбат. Кыз кылыгы менен туура. Чоң рахмат дейли ага. Айтебизтек аягына чыкпачыдайбыз агай, бирок жыйынтыкташка туура келип турат. Убакыт саат деген учат экен ушундай. Анан эми сөзүбүз куру болбосун. Жалпы ушул өнөр адамдарына, жалпы журтчулукка, мына ушул Перизаттын талантына таң бергендерге, мына ушул дагы буюрса жаңылыктарды күткүлө деген үмүттө бир журтка жакшы сөз айтсаңыз келиңиз. Эми жалпы ушу ЛТР жалпы жааматына сиздерге чыгармачылык ийгилик, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, эми декабрь уже жаңы жылда, антканы ушу жаңы жылда жакшы ийгиликтер сиздерди коштоп жүрсүн. Бизге да жугуштуу болушу сиздердин эфириңиздерге биз дагы бат-баттан байма-бай каттап туралы. Ушу Перизаттын жаңы клиби, жаңы ыры деп ушу сиздерге ошо жаңылыктарыбыз менен гана көп байма-бай каттап туралы. Жана ушул эле кыргыз элиме, журтчулугума албетте тынччылык, бейпилдик, ушу өлкөбүз тынч болсун, өнүгө өсө берсин. Ушу өнөр адамдарын, чыгармачыл адамдарын ар убакыт колдоп, коштоп жүрө берсин. Ай рахмат, айтканыңыз Перизат, келсин. сизге дагы ийгиликтер каалайбыз. Перизатка да сөз берели. Ооба. Келиңиз анда дал ушул эрезеге жеткирген жакындарга ыраазычылык билдирүү менен. Ата неге салам айтсак болот, балким көрүп турган чыгар. Ооба, келиңиз. Сиздерге чоң рахмат, эфирге чакырганыңыздарга. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Ушу элинде тынччылык болсун. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Ал жана саз сүйлөйт Ооба. экенбиз. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Бир гана өнөрүңүз өрдө өзүңүз төрдө жүрүңүз, таланты менен эл болот, талпынган элге тең болот.
өнөрү менен эл болот, өнүккөн элге тең болот дейт. Баралына келгенде эл артисти деген наамды алып, ошондо дагы ушул студияда Дилмаек куралы. Баарыбыздын төрт көзүбүз түгөл, Баягы уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Андыктан биз баса турчу, биз аша турчу кырлар көп. Дагы да чыгармачылык жолдогу ийгиликтердин баарын багынтышыңызга тилектешпиз биз дагы. Анан эми жаңырлар, жаңы чыгармалар, жаңылыктар болсо, биз албетте ЛТР телеканалы Кутман таң программасы аркылуу элге чагылдырып турганга дайынбыз. Жаңылыктар менен келип туруңуздар. Эң башкысы ден соолук каалайбыз агай, бар болуңуз, оорубаңыз үчүн ден соолук каалайбыз. Ал эми биз сапарыбызда дагы ушул Манас эпосу тууралуу. Ооба, айта турган болсок, мына ошол өнөрдүн сереси дагы кыргыз экени эле эмес,